Assalamu alaikum dostlar. Bugün bizde обзорда ушундай болгон Sky Hunter дрондору азыр мен сиздерге ачып көрсөтүп беремин. Ушундай защитный чехол менен болот экен достор. Ушундай сумкачасы. Ачабыз. Комплектинде майда чүбөлөрү бар экен. Жана дрондун өзү. Мынтип ачабыз муну. Жана дагы муну жандырыштан алдын. Мындай болгон канаттарыны кийгиздиребиз. Телефондон жана пульту менен башкарсаңыздар болот. Мынакей ушундай көрүнөт. Жана бул жерде кнопкасы бар. Жана асты жагынан албетте батарейкасы түшөт. Ошол жерден улайсыздар. Жана дагы кнопкасын басып турсаңыздар жанат. Жана комплектинде ушундай болгон пульту болот. Бул жерге телефонду коюп койсоңуздар болот экен. Жана бул жакта башкаруучу кнопкалар бар достор. Бул кнопкасы өйдөгө көтөрүлсөңүз учат. Ал эми мындай кылсаңыз конот. Бул жакта эки жакка бул багыттарга жооп берет. Ушул кнопкасы. Жана дагы комплектинде кошумча эки канаты бар. Жана дагы отверткасы жана зарядныйга. Жана албетте бул жагында инструкциясы бар достор. Ал эми мен сиздерге кантип күйгүзүш керек экендигини азыр видеодо көрсөтөм. Биз менен бирге болуңуздар. Биринчи пультка батарейкасын саласыздар. Ушинтип. Жана ушинтип. Жана бул жакка салып туруп кнопкасын бассаңыздар жанат. Өчүргөндө басып турсаңыздар өчөт достор. Жана бул жакта батарейкасы түшөт. Батарейкасы ушундай болот. Жана жакшы эле көрүнүп атабы? Мынакей. Уланды. Анан акырын могул жерди жаап коебуз. Мындан кийин моуну басып турсаңыздар дрон жанат. Кийин моуну мындай чыгарсаңыздар чыгат дагы могул жерге телефон коюп коесуздар. Жандырдыкпы? Жандыргандан кийин моуну бир көтөрөбүз, эки көтөрсөк бул дронго кошулат. Жана моуну бассаңыздар учат. Мынакей. Мол кнопкасын өйдө бассаңыздар учат. Ал эми ылдый түшүрсөңүздөр өчүп калат достор. Ал эми бул болсо эки жакка жылдырганга жакшы жардам берет. Эки канатында могул жеринде А деп турат, могул жеринде Б деп турат. Бул эме дегени? А дегенге салуу керек. Могул жеринде А деген турат, көрүп турасыздар. Могул жерде Б деп турат. Демек Б канатты Бга салыш керек. Жана бул жактагы А канатты А деген канатка салуу керек. Могул жерде А деп турат. А деген гана канатка салуу керек. Если туура эмес салып койсоңуздар, дрон не то учуп калат. Мындай кагазында эме болот. Сканерди коюп көрсөңүздөр, приложениясы чыгат. Жана ошол приложениясы аркылуу сиздер дронду башкарсаңыздар болот. Дрондогу камераны көрсөңүздөр болот. Видео запись кылсаңыздар болот, сүрөткө тартсаңыздар болот достор. Көптөгөн функциялары болот достор. App Store'до жана Android'де бар достор. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат достор. Мейлиңиздер жакшы туруңуздар.